Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул ток-шоу кыйын. Биз ушул ток-шоу кыйын алкагында чоң бир иш-чара өткөрүп жатабыз. 5-чи тренинг болуп өтүп атат. Кыргызстандын ар бир аймагынан биз айымдарды топтоп, кыйын айымдарды топтоп, ушу Бишкекке алып келип, анан элге көрсөтөлү деп атабыз. Ушу биздин кыйын айымдар эмне иш кылат биздин аймактарда, эмне үчүн ушу айымдарга биз айымдар эле дейбиз, ошолорго биз ыраазы болушубуз керек да, эмне үчүн ушулар региондорду көтөрүп жатат, кандай көтөрүп жатат. Ошонун алкагында биз ушу чоң бир тренинг өткөрүп, анан айымдардын потенциалын көрсөтөлү деген бир ниетибиз болчу. Бизге азыркы бул ушу биздин куттуу студия дейли, ушул жерге Жалал Абадтан жана Көлдөн келген биздин депутаттар отурат. Тааныштырып өтсөм, Насипкүл Амаспаева Арал айылдык кеңешинин депутаты, жана ошондой эле Гүлжан Бердимуратова Каракөл шаардык кеңешинин депутаты Жалал Абадтан. Талайгүл Тактакунова биздин модератор. Ушу биздин тренинг алкагында силер айтып бербедиңерби, айылда кандай иш-чаралар силер жасап атасыңар, эмне тоскоол болуп атат. Ошол эле учурда биз кадрлык маселеге келгенде баардыгыбыз такалып калабыз да, эмне үчүн биздин өлкө өнүкпөй жатат десек, ушу кадр маселеси болуш керек деп ойлойбуз. Анткени кадр маселеси эмнеден чыгат? Баардыгы кесипкөй эмес болуп чыгат да. Анткени мамлекеттик чоң даражадагы кызматкерлер эмес, чоң даражадагы биздин жетекчилер парашюттер болуп келип атпайбы? Баардыгы парашют менен түшүшөт, мындай юристи тиги эмеге отуруп калат, тиги маданият тармагына отуруп калат, же болбосо маданият кызматкер барып туруп деген тиги спортту жетектеп калат да. Ошентип эле биз айтабыз да, боолар деген четиш керек, жаш болсо да дейбиз да, жаш эмне үйрөнүп кетет деп эле биз парашюттен эле баарын түшүрүп эле ошо чоң мекемелерди жетектегенге мүмкүнчүлүк берип атабыз. Анан биз отурабыз, эмне үчүн өнүкпөйт? Жаш деле келди, мындай тажрыйбасы деле болсо керек деп биз ойлойбуз да. Бирок ошол эле убакта биз билебиз да, бул парашюттер келип атат. Анткени жетекчи болуп отуруш үчүн ар бир мекемеде ошонун бир тепкичинен өтүш керек. Кичине болсо да бир ошонун билбейм, бир нанын жеш керек да. Ошо кандай болсо, кандай мекеме болсо да, транспорт министрлиги болобу, же айыл өкмөтү болобу, билиш керек да өзүнүн ишинчи. Кандай, эмне чечем, ушу жерден эмнени чечем деген бир суроону туудуруш керек. Азыркы биз силер менен көтөрүүчү маселе бул айыл өкмөт. Баардыгы ошол жерден башталат эмеспи? Анткени биздин айыл жердеги тургундардын баары өзү менен өзү жашап келе жатпайбы? Бирок айыл өкмөт менен чечтүү маселелер көп. Ошол эле учурда биз айтып атпайбызбы, ушу парашюттен эле түшүп эле келишет деп элечи, бул деген мындай стихийно болуп атат да, келип эле түшүп кеткендерчи. Бирок эгерде бул мыйзам түрүндө бекип калган убакытта бул трагедия болушу мүмкүн. Анткени айыл өкмөткө мындай биз өзүбүздүн балабыз келип отуруш керек да, өзүбүздүн ушу айылды билген адам келип отуруш керек да деп биз ойлошубуз керек да. Бирок мыйзам эгерде мындай мүмкүнчүлүк түзбөсө, анда бул трагедия го деп мен эсептейм. Биз эгерде мындай теманы масштабта алсакчы, ошо боюнча силер айтып берсеңер, эмне үчүн ушул тема силерди азыр кызыктырып атат? Мен жооп берейин. Буга чейин бир 2011-12 жылдарга чейин ошо айыл өкмөттө мэрлерди жогору жактан сиздер айткандай парашюттан келип жүрүшкөн. Практикабыз бар да. Мисалы, башка элдин уулун алып келип, башка жерге алып келип, уулу кызы болобу ошол жаранын алып келип койгондо жаман деп айтуудан алыспыз, но бирок ал келип ошол жерден климатын, ресурсун, мүмкүнчүлүгүн изилдеп бүткөнгө чейин бир кыйла убакыт өтүп кетет дагы. Ошол жердеги ошол кыйла убакыт биздин ар бир мүнөтөбүз ушунчалык баалуу эмеспи? Ошол мүнөтөлөрдү жоготуп, анан өнүгүүдөн бир күнүбүз 5 күнгө татыйт, бир мүнөтөбүз 5 күнгө татыйт ар кандай учурларда. Анан ал келип изилдеп тактап бүткөнчөктү көп убакыттар өтүп кетет да. Анан эми
кайра артты көздөй кетип аткандай сезип атабыз. Себеби мына кечээ 3-чү окуудан өттү. Айыл өкмөт мэрлерди дагы жогору жактан келе турган эми парашюттан түштү деп эмне дейбиз. Мүмкүн айылдын уулу келип шаарга келип калышы мүмкүн. Шаардын уулу айылга барып калышы мүмкүн. Анан бул жерде баары бир өтө көп тоскоолдуктар болушу мүмкүн. Эми эл тарабынан эмес, ошол жерде кеңештин тарабынан эмес, өздөрү тарабынан болушу мүмкүн да. Себеби алар ал жердин ресурсун, климатын, эмне жумуш кылыш керек экендигин толук изилдеп бүткөнчө деле бир 4 ай 5 ай өтүп кетет да. Анан 4 ай 5 ай деген бул 1 жыл 2 жылга татыктуу нерсе да. Ошон үчүн биз ушуга мындай толкунданып, кандайдыр бир недоумение болуп турабыз да, орусчасын айтканда. Сиз айтып кетсеңиз. Мен азыр ушул 2 жолку депутат болуп келгенден бери өзүмдүн тажрыйбам жөнүндө дагы айтсам, мына кече жакында эле 2-3 күн болдубу, Жогорку Кеңештин 3-чү окуусунан мыйзам өзгөрүп, жергиликтүү өз алдынча башкарууга жаңы мыйзамдар кирип, бирок президенттин ошол кол коюусуна кетти деп уктук. Интернет баракчасында дагы анан көчө күнү Никитенко Наталья Владимировна менен дагы биз түз сүйлөшүп көргөндө, ооба 3-чү жолку окуудан өттү деди. Эми бул жерден карап турсак, биз эгемендүүлүк алгандан бери ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу келген, жергиликтүү өзүн өз алдынча башкарууга келген депутаттар башында өздөрүнүн укугун, милдеттерин көп жакшы билбей келип, мына канча 15-20 жылга жакын убакытта ошол өзлөрү депутаттар дагы өздөрү билимдерин жогорулатып үйрөнүп келген убакка келип калганбызда, бул мыйзамды азыр көпчүлүк ошол айыл жергесиндеги депутаттар ар кандай ой пикирди айтып жатышат да. Себеби дегенде айыл өкмөт башчылары ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарына отчетун берип, ошол аймакта коомдук угууларды өткөрүп, ошого жаңы үйрөнүп келе жатканда ачык бюджетти көрсөтүп, ошондой эле стратегический жанагы программаны, экономикалык өнүгүүнү, жанагы биз ПСР деп коебуз, план социально-экономического развития деп, ошого дагы ушул окуулардын жанакы НПОлор абдан ушул депутат айымдарды окуткандан, алар дагы кандай иштешибиз керек экен, депутат болгондон кийин кандай иштерди алып барыш керек экенин билип келген убакта мыйзам өзгөрүп кеткени абдан бир талаш тартыштарды жаратып жатат. Эми элдин үнү менен, элдин ишеничи менен айыл өкмөттөр шайланып келип атпайбы? Ал жерде ар бир депутаттын аркасында кандайдыр баары бир эл турат да. Элдин үнүн алар ортодо депутаттар көпүрө болуп, ошол айыл өкмөт менен элдин ортосунда байланышты түзүп турат. Эми жаңы мыйзам боюнча айыл өкмөт башчыларынын аким тарабынан бекитилип келет дегенде абдан кызык бир түшүнбөстүк ойлор дагы жаралат да. Себеби дегенде президентти эл шайлайт, жогорку кеңештин депутаттарын дагы эл шайлап атат. Өзүнүн жерине келгенде ошол айыл өкмөт башчысын, ал эми ошол аймактын атасы болуп атат да, аны эмне үчүн аким шайлап коюшу керек деген дагы ойлор туулуп атат да. Бир эле аким шайлап коет. Анан бул жерден көпчүлүк, мен өзүмдүн коллегаларымдын дагы оюн айтып кетейин. Кайра эле баягы коррупцияга жол ачылбайлыбы деген дагы бир маселе жатат да. Биздики ар бир тармакты албай эле азыр конституция баш мыйзам өзгөрүлгөндөн кийин жаңы бардык мыйзамдар өзгөрүлүп атат, бирок ар бир тармактан баягы тарыныштар келип атат да. Анткени мыйзамдар туура эмес болуп калды депчи, туура эмес болуп атат, туура эмес кабыл алынганы жатат деп. Ушул жердин бирөөсү сиздердики болуп атат. Биринчиден ар аймактардан бизге жергиликтүү кеңештин мүчөлөрү болуп айымдар келгени аябай жакшы. Кубанычтабыз да биринчи көргөнүзгөчү. Анан сиздер туура айтып атасыздар, азыркы бизде биз айтпайбыз действующий закон депчи. Азыркы закондо, азыркы мыйзам боюнча айыл өкмөттү, мэрлерди сиздер шайлайсыздар.
жаңырганга чейин азыр келе электи, азыр Азыр бар келе да. элек. Анан ошонун биринчиден жаңы мыйзам эмне үчүн бизге минус болобу же плюс болобу алыш үчүн баягы азыркы мыйзамды кичине тасыктап алсак да, сиздер ошол кеңеш шайлайт, айылдык кеңеш, шаардык кеңеш шайлап атат. Мурдакы сиз айтып кетпедиңизби, мурда жаман болгон, азыр артка кетип атабыз, коррупциялык схемалар болуш мүмкүн деп. Ушул азыркы болуп аткан мыйзамдын жакшы жактары, жаман жактары барбы, негизи кайсысын өзгөртүш керек эле? Мисалы, мэрди алсак, мэрди шаардык кеңеш шайлайт, мыйзам боюнча жумуштан алып салганда премьер-министр алганга укугу бар. Ошол биздин азыркы мыйзамдын кайсы минустары, плюстары бар, кайсыл жерин өзгөртүш керек эле, биз башка жагын өзгөртүп атабыз да. Азыр эми ошо биз аябай жакшы билип турган жери ошо буга чейин эми ноябрларда жарыкка чыгып калса керек, жарыкка чыккандан кийин күчүнө кирет да. Ага чейин ошо азыркы болуп аткан учурда мэрди, акимди, ошо айыл өкмөттү шаардык кеңештен, айылдык кеңештен депутаттары шайлап келген. Анан кааласа деле, каалабаса деле, мисалы шаардык кеңеште 31 депутатпыз да, 31 адамга байланыштуу болгон аны мэр болуп келиши, анан ишти кылганда дагы шаардык кеңештин депутаттарына отчеттуулугу бар болгон дагы шаардык кеңештин депутаттары барып, биз силерге мындай наказды аткара алган жоксуң, мындай деп талап кылып, недоверие көрсөткөнгө ушундайга бизде укуктар бар эле да. Анан эгерде азыр бул эми күчүнө кирип калат го, күчүнө кирип калса, ошо президенттин фетвасынан өтүп кол коюлуп күчүнө кирип кала турган болсо, кандайдыр бир мүмкүн мэр, айыл өкмөттөр бизге подотчетный болбой калат. Биз шайлабагандан кийин, бизге отчет бербегенден кийин, бир гана кишиге отчет берип калгандан кийин буларда мүмкүн ошо элди тоготпостук болуп калабы деген минустары болуп атат да, элди тогот. Президент өзү мени шайлап атса, сиздер кимсиз деген ошондой сыяктуу болуп калып атат. Чындыгында бул абдан жогору мааниде болот, анткени ким шайлап келди. Эгерде мен сени шайлап, мен сени ушул креслого отургузсам, мен сени алып кое алам, мен сенден сурай алам деп айтса болот да. Эгерде президент алып келип туруп отургузуп койсо, ушул айылдык кеңештин, шаардык кеңештин депутаттары ушул президенттин алып келген, ишенип алып келип креслого отургузуп койгон кишине сен жаман иштей аласың, иштеп жатасың, сени жумуштан алып коебуз дегенге мындай эме дух деп коет го, ошол жетеби? Негизинен закон боюнча кеңеште укук бар экен. Азыр деле ошол нерсе алынбаптыр. Эгерде иш кылбай жатса, шаардык кеңештин депутаттарынын 3төн 2 бөлүгү недоверие көрсөтсө болот экен да. Эми бирок ушул убакка чейин практикада бир-эки эле жерде болбосо ал нерсе болгон деле эмес да. Анан эми президент өзү алып келип отургузгандан кийин ал жердеги депутаттар недоверие көрсөтүп, сен иштебей атасың деп, анын бетине түз деле чыга албай калышат болуш керек деп ойлоп атабыз да. Эми практика жүзүндө сиз ооба дегенде бар дагы, бирок ар бир ообанын артында бирок деген бар го. Бирок дегенде мен дагы эле токтолуп кетерим, ушул айыл өкмөттөрдүн аким тарабынан бекип келгени абдан кызык маселе болуп атат да. Мисалы, мен өзүм жергиликтүү кеңештин депутаты болгондуктан, ал жерде билесиң да, эми айыл өкмөт башчысы ошол депутаттардын баягы отчетун угуп, депутаттар эми ошентип келишет да. Бул жерден кандайдыр бир аларда эмнегедир ошол эл өкүлдөрүнүн арасындагы жоопкерчилиги бир аз эмес, жакшы эле төмөндөп кетет го деген ойдо болуп атышат да, жергиликтүү кеңештин депутаттары. Мен өзүм жалгыз өзүмдүн пикиримди билдирбей элемин. Себеби ошол интернет булактарында дагы ошондой жазылып атат. Анан өзүбүздүн кесиптештерибиз дагы айтып атат да. Айыл өкмөт башчы бир гана акимдин көзүн карап иштеп калат турбайбы? Ошол акимдер бул конокто тоз десе, ал конокто тозуп, ушундай бир иштер болуп кететпи деп. Себеби буга чейин жергиликтүү өз алдынча башкаруу деп айтып атпаймынбы? Ал жерде аким кириш алчу эмес. Өздөрүнүн бюджетин өздөрү карашчу, өздөрүнүн иш чарасын өздөрү. Азыр ушул күнгө чейин кээ бир айыл өкмөттөрдө ошол мыйзам кабыл алынган атат деп айыл өкмөт башчылары уже эле укканда
Анан коомдук угууларды өткөрбөй жанакы прогноз бюджет бар го, алдын ала долбоордун. Ошол долбоорлор бекибей келаткандагы айыл өкмөттөр бар экени белгилүү. Ошол эле учурда аким мисалы үчүн башка жактан келип иштеш керек акимдер себеби анын өзүнүн жеринен чыкса тууганы бар, уругу бар, кудасы бар, тааныштары бар. Ал баары деле ошол өзүнүн баягы өзүнө тартып коет дегендер боюнча акимдерди ротация кылып башка жактан келип атпайбы, ошондой эле айыл өкмөттөрдү деле ошондой деп атат. Бирок ошол жерин, суусун, баягы баардык ошол өрөөндө эмне болуп атканын башка жактан киши келип изилдеп, анан баягы бир нукка киргенче көп убакыт өтүп кетет дагы, 5 жыл, 4 жыл өтүп кетет да. Ошонусу дагы бар да. Эми бул жогорку кеңеште 6-чакырылыштын депутаттары эми мыйзамды кабыл алып, канча киши экен деп бизе ал жерден көрүп атабыз да, канча процент менен кабыл алышты деп. Анан баягы эми жогорку кеңеш кабыл алгандан кийин болду, президент деле кол коет деп ошол мыйзамга баары бир деле баратабыз. Ал мыйзамдын кандай болуп ишке ашып кетерин дагы эми убакыт көрсөтөт, мезгил көрсөтөт, таразалайт баарын. Бирок дагы ошол баары бир элдин үнү, биз эл бар үчүн биз барбыз деп келгенден кийин айыл өкмөт башчыларын деле эл тарабынан көрсөтүлүп, эл өкүлдөр, депутаттар да. Эми эл арасында ар кандай сөздөр болуп келатпайбы? Ошол депутаттар эле эми мындай ачыгын даанасын айтып койгондо эле сатылып кетип эле бир айыл өкмөттү акчасын алып эле шайлап коюшат деген деле сөздөр, кептер угулуп эле келатат да. Бирок көпчүлүк убакта андай эмес. Баары бир деле ар бир келген депутат өзүнүн жоопкерчилигин, андан кийин мен 4 жылдан кийинби же болбосо 1 жылда бир отчет бергенде баары деле аркасында жоопкерчилик турган болот да. Ушул жерин мен кошуп кетейин, сизге аябай туура бир маселени көтөрдүңүз да. Ага чейин айтпадыңызбы, биз жаңы депутаттар мыйзамды билип, биздин кандай ыйгарым укуктарыбыз бар экенин азыр билип, жаңы мыйзамда иштеп келе жатканда өзгөртүп атат депчи. Анан ушул айыл өкмөттү же шаардын мэрлерин шайлаган учурда дагы ушул өзүнүн мыйзамын, өзүнүн укугун билип, ушул айылдык кеңештин депутаттары, шаардык кеңештин депутаттары шайлаганга кичине башка уровеньге өтүп калган да, чындыгында. Укугунан ажырап калгандай болуп турат. Мен көп жерлерден барып сүйлөшкөндө айтып сурап калабыз да, силер мэрди кантип шайладыңар, айыл өкмөтү кандай шайланды десе, өйдө жактан багы парашюттан түшкөн адамдар келдиби деп сурап калабыз да, ошондо айтты, жок, депутаттардын көп укугасы жок, биз андай эмес. Үстүдөн кандай киши келсе да биз өзүбүздүкүн шайлайбыз. Билген адамыбызды шайлайбыз. Ошондо тууган бир айылдын ичинде эле бир адам миллион кишиге тууган болот да, бирок ошондон конкуренция болуп татыктуу адамды шайлаган күн чындыгында келип жаткан деп. Же азыр баягы де юра укугуңар бар, бирок де факто аким берген, премьер-министр берген, президент берген эле адамдар шайланып жатты беле? Жок. Бул жерде азыркы күндө ошол жергиликтүү кеңештен эле ошо өздөрүнүн кулундары чыгып, бирөө эмес 5-6 чыгып, анан кийин алардын кадимкидей программасын угуп, алар менен шайлоонун астында бир сүйлөшүүлөрдү кылып, чын эле ушул эртеңки күнү Насип Бележик айтып атпайбы, эртең эле 4 жылдан кийин биз да кайра барып элдин катарына кошулабыз да, биз вечный депутат эмеспиз. Анан ошол элдин астында уят болбойлу деп алардын программасын угуп, кадимкидей программаларын жактырып, анан татыктуусун тандап калганбыз да, кадимкидей. Ошондуктан сиздер ойлойсуздарбы? Көп эле мыйзам иштейт, жазылат, жакшынакай кооз жазылып турат, бирок иштегенге келгенде иштебейт да. Мурда дагы депутаттар балким ошол ыйгарым укугун колдонбой келген, азыр колдонуп калган, үстүдөн келген адамдарды шайлабай, өзүнүн багы де факто дагы ошол мыйзамдык укугун колдонуп калган үчүн айла жок, балким ушуну өзгөртүп жатышкандыр. Демек, ошол жер-жердеги депутаттарга көз каранды болуп калган, айыл өкмөтүн шайлай албайт, мэрди шайлай албайт. Ошондуктан балким өзгөртүп жатат. Атайын мамлекетти өнүктүрбөө үчүнбү?
же кандай болуп калат? Эми ар ким өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ар кимдин өзүнүн кызыкчылыгы. Эми эгер андай ой болсо такыр эле туура эмес. Ошо биз тандап алган уулдарды, мисалы өзүбүз шайлаган депутаттар шайлаган мэрлерди кадимкидей барып туруп сен мына ишти кылбай жатасың, жасагының, мына ишти жасагының деп талап кое алганбыз да. Азыр эми жаңырган закон менен ошол талапты кое алабызбы деген гана нерсе туруп атат да бизде. Талакүл туура айтып кеттиңиз. Мен азыр сиздин бергенге толук кошулуп кетем. Себеби дегенде факт кээ бир жерде болуп кеткен да, ошол айыл өкмөт депутаттарга көз каранды болуп иштей албай, себеби дегенде ал өзүнүн программасында жазган ишин аткарып баратканда кээ бир депутаттардын өз кызыкчылыктары болгон күндөр болуп эле келатат да. Бирок ошонун эле, бирок дегенди дайыма айтса болот да. Себеби дегенде кандай күн болгон, кандай иштер болгону менен баары бир деле ошол жергиликтүү өз алдынча башкарууда мыйзамдар менен депутаттардын билими жогорулап келатканга байланыштуу өсүш бар болгондо, өз кызыкчылыктары менен кеткен убакыттар болгон деп сиз абдан туура айттыңыз. Бирок баардык жерде эмес. Себеби дегенде келечек, муун жаштар келатат, билимдүүлөр келатат, билимдүү, кыйын саясатты катышкан же болбосо ар тараптан билим алган, мыйзамдардын баарын окуган айымдар, кыз келиндер келатат да. Биз ошону карашыбыз керек болчу да. Мыйзам өзгөргөндө дагычы керелдин кечке эле баягы бир нукка салып коюп кете бербейт болчубуз да. Баары бир деле өзгөрүү болуп атат го мамлекетте. Айтып кетсеңер, көбүнчөсү айтат го, айыл өкмөтү негизи бул орган кереги деле жок дегендей да бир ой бар. Анткени буга чейин айтып атпады эле, акимат деле кереги жок, эмне кереги бар, алар эмне жумуш кылат деп. Анан дагы староста села деген да бар. Ошо аябай көп болуп кеткен, бирок деген көп маселени мындай депутаттар деле чечпейт деген да маселе бар да. Ошол эң жакшы эстетип кеттиңиз. Мындан 3 жыл болуп калды. Ар бир аймактарда жанагы территориальный бири-бири менен бириктирет, административная территориальная реформа деп ошол жол картасы чийилип, мына кабыл алынат деп атып, анан эми бизде баягы бийлик алмашты, президентибиз алмашты. Ошол бойдон ал кайда калып калганын, ал мыйзам кайда кетти, баягы чийилген, даярдалган канча жыл биз ошонун үстүндө иштеп атабыз дегендердин баары кайда кетти билбей калдык да. Себеби дегенде кээ бир аймактарды бириктирсе деле болот болчу. Анан ортодон же областной администрация же болбосо райондук администрация жоюлат дегендей да болгондо. Себеби бизде ачык эле айтсак болот, көрүнүп эле турат, билип эле турабыз. Мамлекетибизде эң эле көп чиновниктер. Бирин-бири кайталаган служба. Мен өзүм деле чогулушта дайыма көтөрүп айтып келем. Статистиканы, мисалы үчүн, бир айылда айыл өкмөт берет да отчетун аппараты менен. Мынчадан эт алдык, мынчадан жумуртка алдык, буудай алдык, арпа алдык, мынча тоннадан деп. Абдан таң калыштуу карайсың да. Эл өзүнүн жанын өзү багып атат. Тогун малын эч ким багып бербей эле. Анан эле келип район ошол статистиканы, отчетту алып келип туруп мамлекеттик деңгээлде берет дагы. Өзү кылган берип коет, кайра кайталап эле мына өздөрү жасабаган окоттун баарын эле берип келишет. Ортодогу бири-бирин кайталаган службанын эмне кереги бар? Мисалы үчүн айыл өкмөттө дагы налоговый служба бар да. Ал жерде баягы биз штаттарды бекиткенде карайбыз да. Ошол керекпи, кереги жок. Ошол эле налоговый түптө бар. Себеби азыр элдердин баары пениядан коркушат, адамдардын баары ошо кыргыздардын жарандары законопослушный айта берейин, орусчада эми биз ушинтип көнүп калбадыкпы. Законопослушный болуп баратышкан. Электроэнергияны барып убагында төлөбөсө пения чыгат, налогун убагында төлөбөсө пения чыгат. Ошондой болуп элдер айыл өкмөттүн эле же болбосо райондо деле эч кимге көз каранды болбой эле кокуй биз барып туруп налогубузду төгүп коюшубуз керек дешет да. Ошо айыл өкмөтүнүн эмнеси, кайсы бийлиги бар айыл өкмөттө? Айыл өкмөтүнүн эмне үчүн эле өйдө жактан да, тияк бияктан да азыр чоң бир маани берилип калды да? Айыл өкмөткө маани бийлиги барбы? Ушу бийлиги барбы ушу айыл өкмөттүн? Ал жерде деген мындай да, жергиликтүү кеңеш менен жергиликтүү ошол айыл өкмөтү баары биригип бир өзүн өз алдынча башкаруу болуп атпайбы бир аймактычы. Элдер өздөрүнүн бюджетин билип,
өздөрү кандай кылганда жакшы жашоого умтулабыз, канткенде ушул өзүбүздүн жок эле дегенде бир айлыгыбызды оңдоп кетебиз, кантип жакырчылыктан чыгабыз деген ошонун баарын эгерде мыкты, тың, кыйын жумушун билген, ушундай бир энергиясы, акылы жеткен айыл өкмөт башчысы болсо, сону иштеп кетмек да. А эми мындай азыркы мыйзам боюнча эми кандай иштейт, мунун баарын айтып кетпедим, турмуш көрсөтөт, анан убакыт көрсөтөт депчи. А ким тарабынан шайланып келген же бекилип келген айыл өкмөт болсо, ал кандай иштейт? Себеби дегенде мыйзамда жазылып турат да, депутаттар калды деп атышат. Эми биз мыйзамды азыр толук чыга элек, кол кое элек, эч жактарын көрө элекпиз да. Бирок мурунку боюнча деле депутаттар айыл өкмөт башчысынын аппараты менен ошол аймактын эмне иш кылганын 3 айда, 6 айда бир отчетун угуп турчу. Айыл өкмөттүн өзүнүн бюджети бар, ар бир айыл өкмөттүн. Ал жерде бийлик бар. Ал мындайча айтканда, илгери бизде деген болуш дечи эле го. Болуш. Ошондой эле азыркы айтканда айыл өкмөт башчысы илгеркине эле болушу да, болуш акеси да. Немеде сиздин сурооңузга мындай кылып жооп бергим келет да, сиз мына айыл өкмөттүн эмне кереги бар, акимчиликтин эмне кереги бар, мэрдин эмне кереги бар? Чын эле мындай. Мен ойлойм да, депутаттар мисалы эч кандай привилегиясы жок да. Айлыгы жок. Бир жака барайын десең сапар чыгымы деген жок. Ошол сыяктуу кылып туруп, мэр айыл өкмөттөрдү депутаттардай кылып туруп, айлыгы жок кылып алып келип отургузуп койсо, чын эле жүрөгүнөн күйүп, мен ушул элди өнүктүрөм, өзүмдүн аймагымды өнүктүрөм деген уул кыздар келмекпи дейм да. Чындыгында эле мындай мэр менен айыл өкмөт деп бир эле адам аталганы менен ошол жерде алардын канат куйруктары аябай көп. Кээде ушундай бир учурлар болот, кээ бир кабинеттерге кирсең, таптакыр иши жок эле, жанагы компьютерден оюнду ачып алып ойноп отургандар болот да. Мен ошолорду аябай кыскартып салгым келет да. Мүмкүнчүлүк болсо мен ошолорду кыскартып салмакмын. Алар деген именно ошол биздин жергиликтүү бюджеттен айлык алышат. Анан анысы аз келгенсип сыяк алышат. Бир канча миллиондогон акчалар ошолордун айлыгына эле сыякысына кетип калат. Анан ошо депутаттар сыяктуу кылып туруп аябай мындай бир на добровольной основе деп коебуз го, бизче айлыгы жок, эч кандай привилегиясы жок келип туруп отура турган болсо, анан ошондо айыл өкмөт мэрлердин чыныгы жүзү ачылат эле да. Чындыгында эле мисалы депутаттардын айлыгы жок. Кээде мен өзүм бюджеттик комиссияда отурам да, кээ бир отурумдар болгондо эртең менен саат 14-дө баштайбыз, 8-де баштабайбыз. Түнкү саат 12-ге чейин отурган күндөрүбүз болот. Себеби ар бир учреждениеге, ар бир карала турган маселелердин баардыгын дыкаттык менен карап, ошо туура бөлүштүрөлү деп аракет кыласың да. Анан ошо отуруп ойлой берем да, биз бекер иштеп атпайлыкпы, эмне үчүн мыналар бекер иштегиси келбейт. Айлык алышат, жакшы айлык алышат экен да. Мисалы буга чейин мен мүмкүн болжол менен билчүмүн, азыр так билем. Анан дагы анын үстүнө сыякы да талап кылышат да. Анан кереги жок сыяктуу сезем да мен. Эмеси зарплатасы ошондо канча? Бул эми тайна эмес, ошондуктан айта берсек болот. Такыр эсимден чыгып кетти, но бирок 40 миңден тегерегиндеги айыл өкмөтү. Айыл өкмөттү билбейм. Айыл өкмөттөр ар бир жердин өзүнүн бюджетине жараша кетет болуш керек. В среднем ушундай да. Вот азыркы Катянын суроосунда негизи бул эмне үчүн кереги барбы же кереги жокпу деген сөзчү, ушул бийлик барбы, кандай жакшы иштерди кылыш керекпи? Ал ошол айыл өкмөтүсү жок же мэр городасы жок, айылдын жашоосу өтүп кете алабы депчи баягы. Кете алат, кетип эле атпайбы? Кетип эле атат. Анан эмне үчүн ушул айыл өкмөтүн президенттик аябай керек болуп атат да, именно ошол акимдерди, мэрлерди ушу президент шайлаш керек болуп. Эмнеге? Вот чындыгында баягы ичинен карап көрсөк да, эмне үчүн? Же бул ар бир шайлоо болгон сайын аларга керек болобу? Ошондойго Саясатчы адамдарга керек болобу? Мен оюмча бул мындай органдарды деген кичине кыскартып эле коюш керек да. Анткени биз азыр административный реформаны карап көрсөк, чын эле бизде көп мындай бири-бирин кайталаган органдар аябай көп да. Анан бири-биринин үстүнө отуруп алышат да. Бири-биринин үстүнө аңдагандарды көп да.
бул деле бир интриганын үстүндө анан жанакы коррупция турат да. Ошондуктан административный реформанын негизи карап чыгыш керек. Анан майда чүйдө мыйзамдарды киргизип алып, анан деген тоскоолдук тозбой элечи. Жанакынын баары деген биз азыр айтып атпайбызбы, парашюттан түшкөн айыл өкмөт болуп эле калат атпайбы? Жөн эле курчак бир айыл өкмөт болуп калат. Негизи ошо боло турган болот атпайбы? Негизи эмне кереги бар аны? Андан көрүүчү жанакы административный реформанын негизи карап чыгыш керек да. Могу орган керекпи, кереги жокпу, анан негизи пайдасы барбы? Бизге, адамга, мындай өйдө жакка эмес, адамга, жергиликтүү тургундарга пайдасы болсо, анда калып иштешсе болот. Акчасын деле мейли айлыгы боло берсин, бирок пайдасы болсун да, иштеген киши натыйжасын көрсөтсүн да. Негизи иштейм деп келген кишинин аябай эле пайдасы болот. Мисалы биздин Кара Көл шаарында 2-3 созов мэр иштеди, азыркы күндө мэрimiz экс болуп калды. Аябай жакшы жумуштарды кылды. Сырттан аябай гранттарды алып келди. Шаарды көрктөндүрдү, чындыгында аябай жакшы жумуштарды жасады да. Мен айтып атпаймынбы, ошо иштейм деп келсе керек да, анан иштебейм деп келген кишинин чындыгында эле кереги жок. Менин көз карашымда жергиликтүү өз алдынча башкаруу керек да. А ортодогу акимчилик, ошол администрация районныйбы, же болбосо ошол экөөнүн же областтык администрация бири-бирин кайталаган служба. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштеп атат да. Ал керек да. Аны талкалап жок кылган болбойт. Бирок ошону кайталап аткан ошол райондук администрация, акимчилик. Же болбосо областной, областтык деңгээлдеги администрация жана ыйгарымдуу негизи структураны өзүнө реформа керек да. Мисалы, бир эле отчетту жазасың, районго жазасың, андан областка жазасың, республикага жазасың. Ким жазат? Баягы анекдоттогудай эле түбүндөгү кумурска жазат да, мынча. Анан кумурсканын үстүнөн прораб, анан анын үстүнөн участкалык, анан тигине мына деп туруп кайталаган службалар абдан көп да. Реформа керек. Бирок айылга айыл өкмөт керек, шаарга мэр керек. Себеби бир адам сөзсүз түрдө компоновать этип жумуштарды, планын түзүп, программасын түзүп, анан ошонун аткарылышын сөзсүз түрдө көзөмөлдөш керек. Бирок ага чейинки службалардын кереги жок. Биздин эфирди жыйынтыктасак, биз менен Насипгүл Амаспаева болду, Арал айылдык кеңешинин депутаты, Ысык көлдөн келген, жана ошондой эле Гүлжан Бердимуратова, Кара Көл шаардык кеңешинин депутаты, Жалал Абадтан. Талайгүл Тактакунова, мен Кайыргүл Урумканова, баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Ушул тетиги жердин түйүнөн бери келип, өзүңөрдүн көйгөйлүү маселеңерди көтөрүп, ушу элге чыгып атканыңар үчүн силерге чоң ыраазычылык, аман болгула. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бул ток шоу кыйын болду. Саламатта болуңуздар.